Урматтуу МКК операторлары. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылы 15 октябрда президенттик шайлоо өткөрүлөт. Биздин негизги максатыбыз таза жана акыйкат шайлоо өткөрүү, жалпы жарандык шайлоо укугун жана шайлануу укугун камсыздоо жана ишке ашыруу. Жарандарды идентификациялоо процедурасы туура жана так аткарылышы сизден көз каранды. МКК оператору жарандарга карата сылык мамиле көрсөтүшү зарыл. Процедура убагында идентификациялоо технологиясын так аткаруу, ишке тиешелүү жабдыктарды колдонууда коопсуздук техникасын сактоо, идентификация процедурасынын ар бир бөлүгүнө көңүл коюп аткаруу. Жабдыктар комплектиси. Добуш берүү процедурасынын аткарылышын камсыздоо үчүн сизге төмөнкү жабдыктар комплектиси берилет. Ноутбук, манжа тактар сканери, паспорттун МРЗ бөлүгүн жана бет сөйлөкөтүн көчүрүүчү камера, документтин МРЗ-сын көчүрүүчү же комбо ридер, термопринтер, телевизор, көзөмөлдөө монитору, 220 вольттук ток узарткыч. Экиден ашык комплект колдонулган учурда ноутбуктарды бир тармакка туташтыруучу кабель колдонулат. Тармактык хаб. Экиден ашык комплект колдонулган учурда ноутбуктарды бир тармакка туташтыруу үчүн клиенттик ноутбуктарды серверге хаб аркылуу бириктирүү керек. Эгерде жабдыктар толугу менен берилбеген болсо же туура эмес иштесе, дароо МККнын райондук бөлүгүнө кайрылып, керектүү жабдыктарды алыңыз. Ар бир бириктирүүчү разъем өзгөчө түс менен белгиленген жана тийиштүү формада болот. Эгерде кабель разъемго туура келсе, туташтыруу оңой жана жеңил ишке ашат. Күчкө салуу кажети жок. Ноутбукту жандыруудан мурда бардык бириктирүүчү кабелдер жана жабдыктар туура кошулганын текшериңиз. Андан соң гана ноутбукту токко кошсоңуз болот. Жабдыктарды шайлоочуларга ыңгайлуу түрдө жайгаштырыңыз. Добуш берүү учурунда жабдыктардын бөлүктөрүнө эч кандай механикалык таасир болбошу үчүн бардык кабелдер ирээттүү түрдө жайгаштырылышы керек. Телевизорду кошуу. Телевизордун комплектисине кирген буюмдар: 28 дюйм монитор, токко кошулуучу кабель, HDMI кабель, аралыктан башкаруу пульту. Токко кошуучу кабель телевизордон электр тармагына барып кошулат. HDMI кабель аркылуу телевизор ноутбукка туташтырылат. Аралыктан башкаруу пульту туура иштеп жатканын текшериңиз. Эгерде пульт комплектке кошулбаса, телевизорду анын арка жагындагы баскычты басып жандырыңыз. Термопринтер. Термопринтердеги кагаз рулондун астынан чыга тургандай болуп салынуусу керек. Термопринтерди жандыруунун алдында ал ноутбукка жана электр тогуна кошулганын текшериңиз. Термопринтерди жандырып, индикатор күйүп турганын текшериңиз. Эгерде принтердеги кагаз түгөнүп баратса, индикатор кызыл түс менен өчүп күйүп турган болот. Кезектеги идентификацияны токтотуп, жаңы кагаз рулонун термопринтерге салыңыз. Кагаздагы кызыл сызык рулон түгөнүп баратканын билдирет. Манжа тактарды көчүрүүчү сканерди ноутбукка туташтырыңыз. Бет сөйлөкөтүн таануучу камераны ноутбукка кошуңуз. Системаны иштетүү. Телевизорду пульт менен жандырыңыз. Source баскычын басып, HDMI режимин тандаңыз. Сервердик ноутбукту жандырыңыз. Андан кийин клиенттик ноутбуктарды жандырыңыз.
Система жүктөлгөндөн кийин сервердин экранында сервер аттуу ярлык көрсөтүлүп турушу керек. Телевизордун экраны болсо автоматтык түрдө сервердик ноутбуктун экранын туурайт. Сервер аттуу ярлыкты ачыңыз. Бардык шаймандар ноутбукка туташтырылгандыгын дагы бир жолу текшериңиз. Улантуу баскычын басыңыз. Бош формаларга паролду, оператордун аты жөнүн жана ЖШК мүчөсүнүн аты жөнүн жазыңыз. Улантуу баскычын басыңыз. Баштапкы отчетту басып чыгарып, идентификация процедурасын баштасаңыз болот. Андан кийин клиенттик ноутбукта клиент аттуу ярлыкты ачыңыз. Кандайдыр бир тоскоолдуктар пайда болсо, кабелдер туура кошулганын текшериңиз. Ноутбуктарды өчүрүп кайра жандырып көрүңүз. Эгерде көйгөйүңүз чечилбесе, методикалык китепчени карап, сизге тиешелүү суроону табыңыз. Идентификациялоо процедурасы. Сөзсүз түрдө шайлоочунун паспортун талап кылыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Паспортуңузду бериңиз. Албетте. Шайлоочунун сүрөтү менен салыштырыңыз. Дарегин текшериңиз. Жарандык паспортунун MRZ аймагын сканерден өткөрүңүз. Ал үчүн паспортты клиенттик ноутбуктун аркасындагы сканердин лотогуна салыңыз. Же паспортты сервердик ноутбуктун алдындагы камера менен сканерлеңиз. Эскертүү. Паспортты сканерге туура салуунун бир гана жолу бар. Паспортты фото сүрөтүн алдыга карай салыңыз. Жалпы жарандык паспортты болсо, сүрөтү менен комбо ридерге каратып салуу керек. Мындан кийин паспортты окуу баскычын басыңыз. Сервердик ноутбукта болсо паспортты скандоо режими автоматтык түрдө башталат. Экранда жаранга тиешелүү маалымат көрсөтүлөт. Шайлоочунун тизмедеги ирет номери. Андан кийин улантуу баскычын басыңыз. Экранда бармактын изин көчүрүү үчүн канча ирет аракет кылуу мүмкүнчүлүгү калганын көрсөткөн белги чыгат. Бул сканер көп болуп күйгөндө бармагыңызды ага ылдый каратып коесузбу? Макул. Эгер жаран бармагын сканерге туура эмес жол менен коюп жатса, сиз ага жардам бере аласыз. Эгерде сканер бир бармактын изин тааный албай жатса, экинчи бармагын коюшун сураныңыз. Идентификация туура өткөн болсо, монитордо шайлоочунун сүрөтү чыгып, автоматтык түрдө чек басылып чыгат. Чоң рахмат. Эгерде жаран манжалар аркылуу өтүүчү идентификациялоо процедурасын 10 жолу катары менен өтө албаса, анда ал жаранды алдыдагы операторго кайрылууну сураныңыз. Эгерде жаран манжалар аркылуу өтүүчү идентификациялоо процедурасын клиенттик ноутбуктардан өтө албаса, анда сервердик ноутбуктан өтүүсүн сураныңыз. Тилекке каршы сиздин манжаларыңыздын изи таанылбай жатат. Кийинки операторго жүз боюнча идентификацияны өтүүңүздү суранам. Макул, рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эгерде жаранды манжалар аркылуу өтүүчү идентификациялоо процедурасынан сервердик ноутбуктан да өткөрүү мүмкүн болбосо, анда жарандын бетин камерага түшүрүү аркылуу идентификациялоо процедурасы автоматтык түрдө иштеп баштайт. Эми болсо түз отуруңуз. Камерага караңыз. Азыр жүз боюнча идентификация жүргүзөбүз. Идентификациялоо процесси ийгиликтүү бүткөндөн кийин оператор шайлоочуга паспорту менен чогуу добуш берүү бюллетенин алуу үчүн керек болгон чекти кошуп кайтарып берет. Бюллетенди алганга өтсөңүз болот. Чоң рахмат.
Эгерде шайлоочу экинчи ирет идентификациялоо процессин өткөнгө аракет кылган болсо, бул жаран идентификациялоо процессин качан жана кайсы маалда өткөндүгү тууралуу билдирме чыгат. Бул учурда шайлоочу кайталап добуш берүү укугунан ажыратылат. Эгерде шайлоочунун сөймөйү жок болсо, идентификация процесси башка манжалары аркылуу өткөрүлөт. Эки колунда тең манжалары жок жарандар идентификациялоо процессин бет сөлөкөтү аркылуу өтүшөт. Тартип бузуу, жабдыктарды талкалоо, шайлоочуларга пара берүү же башка мыйзамсыз аракеттер катталган болсо, оператор төмөнкү иш аракеттерди кылышы талап кылынат. ЦТОго 119 номеру аркылуу телефон чалуу же АЦК төрагасына кайрылуу, МККнын райондук же облустук башчысына кайрылуу, шайлоо участогундагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерине кайрылуу.